жумуштардын жашоосуна түздөн түз таасир эте турчу 3 жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бул өзгөрүүлөрдү, укуктук абалды мыйзамдаштыруу эрежелерин Орусияда 3 жылдан бери кыргызстандык мигранттардын кызыкчылыктарын коргоп жаткан мамлекеттик орган Эмгек министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева бизге түшүндүрүп берди. Сиздерге кыргызстандык мигранттар кайсы суроолор боюнча кайрыла алат? Негизинен бизге ушул эмгек акыны төлөбөө боюнча арыздар көбүрөөк келип түшөт. Өндүрүштүк жаракат алууда ден соолугуна келтирилген зыян боюнча компенсацияларды алуу боюнча бизге кайрылышат. Жанагыл жүк 200 боюнча кайрылышат ошол компенсацияларын алууга. Жана ошондой эле бул жерде полиция кызматкерлери аларга кандайдыр бир чара көрүп кармаганда же текшерүүлөрү болгондо ушул мезгилде кайрылышат. Анан юридикалык кеңеш керек болсо анан ошону менен бирге бул жерде ата энесинин кароосуз калган жаш балдар боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. 2025-жылы ушул Россияда жаңы миграциялык мыйзамдар күчүнө кирет. Алар негизинен 3. Анан биринчиси 1-январдан тарта чет элдиктердин Россияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө кыскарды. Ал категорияга кимдер кирет? Ушул 2025-жылдын 1-январынан тартып Россия Федерациясында жүргөн чет өлкөлүк жарандар ушул аларга жүрүү үчүн жаңы эрежелерди камтылган мыйзам. Бул убактылуу жашоого уруксаты жок жана РВП деп коебуз, ВНЖ жана ошондой эле эмгек келишими же жарандык укуктук келишими жок жүргөн жарандар Россия Федерациясында бир календардык жылдын ичинде 90 күндөн ашык жүрө албайт. Биздин чет өлкөлүк жарандар бул жерде жана ар 3 ай сайын кирди чыкты кылып өзүнүн каттоосун узартып жүргөн жарандарыбыз эми бул мыйзамды, бул практиканы колдоно албайт да. Ал эми бул ченемдер жанагы эмгек келишими менен мыйзамдуу иштеп жүргөн же болбосо жарандык укуктук келишим менен мыйзамдуу иштеп жүргөн жарандарыбызга жайылтылбайт. Анан экинчи мыйзам бул ушул 2025-жылдын 5-февралынан тартып Россия Федерациясында жүргөн мыйзамсыз жүргөн жарандарыбыз ушул атайын көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилет. Ушул реестрге киргизилген күндөн тартып буларга карата атайын ушул чектөө чаралары колдонулат да. Бул кандай чектөө чаралары деп айтып кетсек, бул негизинен жанагыл өздөрүн мындай жеке ишкер катары же болбосо жанагыл юридикалык жак катары каттай албайт. Жана ошондой эле мыйзам кыймылсыз мүлктү же болбосо транспорт каражаттарын сатып жана сатып алууга, транспорттук каражатты колдонууга, никеге турууга же болбосо кандайдыр банктык счетторду ачууга жана ошол кандайдыр банктык операцияларды жасаганга. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине биз баягы сиз туура айтып өттүңүз 72 000 бул жерде Россия Федерациясында жүргөн мыйзамсыз жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын тизмесин алганбыз да. Бул тизмеге ылайык биздин Кыргыз Республикасынын жарандары азыр өзүңүздөр бардыгына эле маалым болду. Өздөрүн легалдаштырганга мүмкүнчүлүк алды да. Россия Федерациясынын президентинин 1126 жарлыгы менен 30 декабрь 24-жылы кабыл алынган Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга өз ыктыярдуу түрүндө чыгып кетүүгө же болбосо өздөрүнүн абалдарын легалдаштырууга мүмкүнчүлүк берилди. Анын үчүн эмне жумуштарды аткарыш керек? Биз ушул Россия Федерациясында жалпы жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын өздөрүн ушул тизмеден текшерүүнү сунуштайт элек. Бул тизме жана мигрант чекит KG деген сайтка жайгаштырылган. Ошол тизмеге кирип жана кара тизме деген бөлүкчөсүндө киргенде алдын ала тизме деген бөлүмчөсү бар да. Ошол жерге кирип өздөрүнүн фамилиясын, атын, күнүн, туулган күнүн, айын, жылын жазгандан кийин ошол жерде тизмеде барсыз же жоксуз деп чыгат. Эгерде ал тизмеде чыкпаса, демек бул киши, ал жаран бул жерде Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрөт деп эсептейбиз. Эгерде ал тизмеден чыгып кала турган болсо, анда же жанагы мен жогоруда айтып кеткендей 30 апрелге чейин чыгып кетиш керек Россиянын аймагынан. Чыгып кеткен жарандарга аларга карата кайра кирүүгө бул жака чектөө салынат. Демек чыгып кетсе кайра кире албайт Россия Федерациясынын аймагына.
Ал эми чыкпастан туруп өзүмдү легалдаштырганга өзүмдүн ыктыярым бар десе, өз ыктыяры менен булар биринчиден ушул Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин аймактык миграция бөлүмдөрүнө же болбосо жанагы ошол эле Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине караштуу паспорттук визалык кызмат деп коет, ПВС МВД России деп, ошол жерге. Ал эми Москвадагы жүргөн жарандарыбыз муну ММЦ Сахарова деп коет, бул жанагы көп функционалдуу миграциялык борбор Сахаровада жайгашкан. Ошол жерге өздөрүнүн эмгек келишими же жарандык укуктук келишимдин жумуш берүүчү тарабынан тастыкталган көчүрмөсү менен барышат. Атайын ошол жерге барып арыз жазышат, менин бул жерде жүргөн абалымды мыйзамдаштырып бергиле деп. Ошону менен бирге дагы бир нече шарттарды жасаш керек. Бул кандай шарттар? Биринчиден, жана манжа издерин тапшырыш керек, жана сүрөткө түшүш керек. Андан тышкары медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде ошол медициналык текшерүүдөн өткөндүгү жөнүндө сертификаттын мөөнөтү 12 айды түзөт да. Эгерде ошол мөөнөтү өтүп кетсе да барып өтүш керек. Миграциялык картасы жок болсо дагы уруксат берилет. Ага дагы өткөнгө азыркы Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен. Үчүнчүсү, өзүнүн милдеттүү төлөмдөрү боюнча төлөмдөрүн жасаш керек. Ал жанагы штрафтары, налогтору болсо, эми налогторун жана мой налог деген тиркемеден текшерсе болот. Ал эми жанагы өзүнүн карыздарын жанагы аткаруу барагы менен, сот аткаруу барагы менен карыз болуп жанагы болгон карыздарын алар жанагы Федералдык сот приставтар кызматынын расмий сайты бар, fssp.gov.rу деген. Ошол жерге кирип өздөрүнүн карыздарын текшерет дагы, анан кийин ошолорду төлөгөндөн кийин бул жерде өздөрүнүн абалын мыйзамдаштырса болот. Анан негизинен ошол биздин жарандар кайрылган мезгилде буларга карата административдик штрафтар салынат. Ал эми жанагы кара тизмеге киргизүү же болбосо аларды Россия Федерациясынын аймагынан жанагы административдик чыгаруу жөнүндө чечимдер кабыл алынбайт. Ошол кайрылган мезгилде. Эгерде кайрылбастан, мисалы көчөдө кармалса же башка жерде кармалса, анда жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн жарандарды ушул өз абалын тез түрдө мыйзамдаштырып алганын биз сунуштайт элек. Анан эгерде кандайдыр суроолор болсо, биздин ушул өкүлчүлүккө келип кайрылса болот. Биздин өкүлчүлүктүн дареги Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-үй, курулуш 5. Ошону менен бирге метро Полянкада жайгашканбыз. Анан дагы бир айтып кетүүчү нерсе, ушул Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги, Россия Федерациясындагы элчилиги жана ошондой эле биз өкүлчүлүк ушул маалыматты кеңири бул жерде жайылтканга аракет кылып атабыз.